Анан аш келсе өзүздүкүлөр деле тепкиле берген туура эмес да булчу. Алардын жарандары камалган жок, Кыргызстандын 2 жараны камалып атат. Керек болсо Аксайда ошо газ менен да аттыңар өзүбүздүн элде туруп турган элдичи. Жана 4 жаранды кое бериңиздер, сурак жүрө берсин. Ай эмне үчүн олорду силер камап каласыңар? Колдорунан келсе иштесин, колдорунан келбесе кетсин. Жеңиш Барыш меники 3-4 суроо. Биринчи биз алган маалымат акыркы инцидент боюнча Жака өрүктө, Көк Ташта алар машина менен келет экен да, таш менен уруп Кыргызстандын граждандарын чыгып кетет экен. Ошо Тажикстан тараптан кирген чагымчылыкка жөрүлгөн инсандар алар кылмыштуу топтун өкүлдөрүбү же катардагы эле Тажикстан жарандарыбы? Ар бир чегара инцидент боюнча, урматтуу Канай Капашевич, бизде азыркы соттук система боюнча билесиз, РПП катталат. Бизде бүт бар азыр хронологиясы бар, РПП катталып, сотко чейинки өндүрүш баары боюнча жүрөт. Азыр көпчүлүк ушул Аксайда болгон окуялар боюнча, Көк Ташта болгон окуялар боюнча бизде анык аты, фамилиясы, туулган жылы, жашаган жерлери бүт анык кишилердин. Ошон тактап койгола. Биздин билишибизче ал Тажикстандын карапайым граждандары эмес, ал атактуу кылмыштуу топтун өкүлдөрү, Афганистанда согушуп келген тала командирлери. Бул тараптан да эч мындай бир мыйзамдык деңгээлдеги маданиятты сактоо кандай эки өлкөнүн ортосунда? Эгерде бир өлкөнүн кылмыштуу тобунун өкүлдөрү экинчи бир өлкөнүн тынч карапайым элдерине кол салбаса, буга эл аралык коомчулук баа бериш керек. Экинчи маселе, алар провокация кылды. Алардын жарандары камалган жок, Кыргызстандын 2 жараны камалып атат. Муну кандай түшүнсө болот? 4 жараны. Эме биздин маалыматыбыз боюнча МВДнын өкүлү барбы? Силер айтып койгула. Аларда да кармалгандар бар деген бизде да маалымат бар. Мен басма сөздөн, Азаттыктан, BBC-ден Тажикстан өзүнүн чагымчылдыкка алып барган граждандарын камады деген маалымат тапкан жокмун. Тескерисинче жапа чеккенде Кыргызстан тарап, анан өзүнүн граждандарын камаганда Кыргызстан тарап. Муну кандай түшүнсөк болот? Уруксат болсо, Канай Капашев, биз тараптан 4 жаран 200 биздин кылмыш кодексинин 264 берене менен, ана 250 берене менен кылмыш жообуна тартылган, сотко чейин өндүрүш. Бүгүнкү күндө 2 жаран камактан чыгарылып, үй камагына которулган. 2 жаранын үстүндө, 3-4 жаранын үстүндө тергөөгө чейин иштер жүрүп атат. Тажик тараптан биздин жарандарга жана биздин жарандардын 2 машинаны талкуулаган боюнча жана үйдү өрттөгө аракет боюнча алар дагы иш козгосуп өзүнүн тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Ошондо жооп берилген бизге. 4 биздин мекендештин эмне күнөөсү бар? Массалык башаламандыкты уюштуруу жана мыйзамсыз ок атыш куралды алып. Сурак жүрө берсин, алар рецидивисттер эмес, алар качып кете турган уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү эмес. Биз депутаттар кат жазып берели, аларды бошотуңуздар. Сурак жүрө берсин. Ошол маалда биз прокуратурага да, сотко да ошондой өтүнүч менен кайрылганбыз. Прокуратура каршылык эметкен жок, сот колдоп берген. Ошондуктан экинчи жана маалыматты ачыкка чыгарыңыздар. Тажикстан тараптан Кыргызстан чегарасын бузуп чагымчылдыкка барган, кол салган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн аты аталып, алар биздин ОДКБга кирген өлкөлөрдүн келишими бар. Бири-бирине кылмышкерлерди өткөзүп берүү боюнча, кылмышкерлерди жазалоо боюнча. Алардын атын атабай жүрө бересизби? Алар кылмышкерлерин жиберип, Кыргызстандын граждандарын сабатып атса, биз алардын атын жашырып отура бересизби? Бүгүнкү күндө Канай Капашев ошо чегарада болгон кылмыштар боюнча 6 Тажик Республикасынын жаранына издөө жарыяланган. Алардын ичинен кылмыш топтун мүчөлөрү экени аныкталган эмес. 6 тең. Аныкталган эмес. Аныкталган эмес, тиешеси да жок. Ошо чегарада жашаган жарандар болуп эсептелет. Бирок ошо чыр-чатактарга катышып. Анан Тажикстан өзүнүн издеп өздөрү таппай атабы? Ал бизде издөөдө. Жок, алар Тажикстан территориясында эртең комиссия келсе ушул маселени коесуздарбы? Алар биздин территорияда качып жүргөн жок да. Алар биздин территорияда кылмыш кылып, анын өзүнүн территориясында качып жүрөт да. Өзүнчө жооп берейин, алар боюнча, ар бири боюнча маалыматты сизге берейин кат түрүндө. Бул боюнча мен кошуп коеюн, бул боюнча кечеги мына чегара аймакта болгон жыйында дагы биз айттык, биздин кылмыш иштеринин алкагында бизде
Тажикстандын 6 жаранына биз издөө жарыяладык. Ал боюнча тийиштүү кармоо аракеттери болот деп айттык. Биздин өтүнүшүбүз, биз депутаттар, эл аралык комитеттин мүчөлөрү кат жазып берели, биздин жана 4 жаранды кое бериңиздер, сурак жүрө берсин. Андан кийинки эки маселе, буякта 6 пунктка кол коюпсуздар акыркы кездешүүдө. Ушул 6 пункт 1 мартка чейин аткарылат деп жазыптыр. Эгерде Тажикстан ушул 6 пункт аткарбаса, Кыргыз Республикасынын чек ара жөнүндө мыйзамынын 31 статьясынын 16 бөлүмүнө ылайык силер чек араны улактыруу жапканга саясий эркиңер жетеби? Себеби бүт товар контрабанда Кыргызстан аркылуу ташылып келет. Чек ара тараптан чагымчылык кылгандарды алар, биз тараптан товар ташып кирген алар. Мына жакшы келишимге кол коюптур. Ушуну аткарбаса, биздин өкмөттүн саясий эрки жетеби? Бир тараптуу түрдө чек араны жапканга. Бөлөк инструмент жок калган. Эми аны Уматулхан Кыпаш макулдашып туруп чечим кабыл алабыз. Негизинен бизде дагы ал маселе каралган, өзүнүн төбөкелчиликтери бар, өзүнүн жакшы жаман жактары да бар да. Ошон үчүн мен ойлойм бул маселени биз макулдашып, баягы кыргыздар айтмакчы, 7 жолу неме турган кийин чечим кабыл алсак жакшы болот. Соңку бул суроодагы токтом долбоорунда да мен муну жогорку кеңештин сессиясында айттым эле. Кыргызстанда эң мыкты чек арачы бул Баткендин эли. Биз ошого рахмат айтышыбыз керек да. Биздеги чек ара чыр-чатагы 90% Баткен областынын территориясында болот. Ошону эске алып, Баткен шаарындагы бир профтех училищенин базасында же Айдаркенде имараттар көп. Бизде чек ара лицейин ачылышыбыз керек. Же Бишкектеги Жалдагы аскердик училищенин филиалын, же түстөн түз коргоо министрлигине чек ара кызматына баш ийген чек ара лицейин. Ошону быйыл сиздер долбоорун алып келиңиздер, биз колдоп берели. Бөлөк арга жок. Баткенде чек арачы болуу, чек араны коргоо бул сыймык болуш керек. Биз ошол элге рахмат айтышыбыз керек. Ошол элдин балдары ошол жакта лицейде окуп, кийин Россиянын жогорку окуу жайларында Кыргызстан менен келишим түзүшкөн, Бишкектин окуу жайларында окуп, ошол жакта офицер катары өмүр бою чек аралык кызматка биз кадрлар даярдашыбыз керек. Ушуну эске алып койсоңуздар. Эми биздеги кечеги инцидент, кечеги жылып келип ошол жердеги өздөрүнүн элине чыгарып ийип, анан кийин жанагы атышуу болгон жерде да, себеби кызыктар болот го ошол жерден сууга карап өтө турган жолдончу. Ошондуктан жанагы ушул камакка алынган 4 бала Сапарбаевдер деген. Ишче деттиңер ушу Сапарбаевдер деген жок, азыр эпир туугандардын балдары. Булардын атасы Төрөбай деген бар. Ал 86-ларга кирип калды, 80 ашкан киши. Союзунда калганда ошол жерде айыл башчы болуш деген. Ал жердеги кайсы жер бизге карайт, кайсы жер бизге карабайт, бардыгын билет, анын балдары да ошол маалыматты билет. Ошондуктан жанагындай патриоттук негизде мен коллегамга кошулуп кетемин. Атасы аркылуу билгендиктен бул эл жүрөктүү кылып ушу чыгып тозом деген адамды силердин камап койгонуңар абдан туура эмес. Аны кайрадан анын атасын ошол жерден сураш керек кайра. Алардан кантип кайсы жерлер кандай болгон депчи. Ошондуктан мен вообще-то ички иштер бөлүмүнө айткым келет да. Силерде укук коргоо органдары качанга чейин ушу чек арада турган адамдарга коопсуздукту түзүп берүү, мисалы ошол жерде кооптуу жашады. Алардын милдети, ушу силердин милдетиңер да, түзүп бере албасаң аларды кайра камаганга кандай укугуңар бар силердинчи? Жооп бергилечи мына укук коргоо органдарына. Кандай акыңар бар ошого? Мында жооп берип еще раз. Мыйзам чегинде ажен иш жүргүзбөсө көпчүлүк элдин баарысын үгүттөп, жол тосуп, укук коргоондарына эмес, погран чек ара кызматкерлерине таш кытып башаламандык жаратып атат. Ошого аргасыз ушундай. Эгерде силер ошол жер кооптуу бал түзсөңөр, булар көчөгө чыкпайт эле го. Силер өзүңөр түзө албай атпайсыңарбы? Түзө албагандан кийин булар чыгып атпайбы? Жок, коопсуздук өзүлөрүн сакташ керек. Толук камсыздап атабыз, Карамат Барамай башында. Чек ара кызматы биз ошондо жана чыр-чатактар күнүн ар кайсы нерседен чыгып кетип атат. Өзүңүз эле билесиз анын баарысын. Ошону токтотолу деп барганда башка терс жактарга кетип калып атат. Ошон үчүн ушундай аргаларга барыш керек болуп атат. Кооптуу балда жерде түзүп берсеңер, аларды атпайт эле го, үйдөн чыгып алып. Аларды аткан үчүн өзүнө зашты кылып атпагы, биринчиден. Экинчи суроом. Ал жерден жергиликтүү эли чыгып өзүнүн пикирин айтканы Бишкекке келди. Мындан бурун сентябрь айында да келген жергиликтүү кештин депутаттары. Эмне үчүн ошону силер камакка алып атасыңар? Суракка алып атасыңар. Эмне үчүн? Адам
биздин конституцияда жакшынакай жазылган, международный пактта жазылган, адам эркин өзүнүн ой пикирин айтууга укугу бар. Эмне үчүн олорду силер камакка аласыңар? Bunday söz aytқан сөзім, мен сіздің мақұл сіздің сөзіңізге қосыламын. Сіздер ушу коомдук тартипти сактоо үчүн ушундай кылып атасыңар. Бирок сөз эркинде деген бар. Ошондуктан мен мындай кылган бул жакшылыкка алып барбайт бул деген сөз. Ошон үчүн чыгарыш керек жанагы балдарды чыгарып, бул элге карата мындай кайда наоборот элди күчөтүп атасыңар мындай кылгандачы. Эл ошон үчүн наразы болуп атат. Элдерди коркутуу, үркүтүүдөн алыс болушуңар керек. Ел менен бир болуш керек милиция. Түшүндүрүшүн жүргүзүп айта албайсыңар да жекеден камайсыңар. Азыр дагы мына кече келген митинг келгендерди кайрадан дагы ошо сурак алып атасыңар. Бул туура эмес да, булар мыйзамда көрсөтүлгөн, эркин пикирин билдире турган. Качанга чейин биз ушинтип ушу адамдардын укугун тебелеп тепсей беребиз. Тем более билесиңер, баткендиктер 99-жылдан кандай окуяны баштан өткөргөн. 86-жылдан бери ошол жердеги жашаган эл кандай абалда жашап атат. Анан аз келсе өзүздүкүлөрдү эле тепкилей берген туура эмес да булчу. Бул бир чети, экинчи чети биздин кошуна мамлекеттерде кайсы любой инцидент биринчи ошол тараптан болуп атат. Анан камакка алынып, жабыркаган биз тарап болуп атат. Керек болсо Аксайда ушу газ менен да аттыңар өзүбүздүн элди, туруп турган элдичи. Ал деген сөз, наркы кошуна мамлекеттердин биздикилерди аябай жер каратып, биздикилерди алсыз кылып атасыңар. Бул силердин ичиңердин наоборот алсыздыгыңар чабалсыз иш алып барбаганыңар жатып атат бул дегенчи. Ошондуктан мен айткым келет, бул элдерди коркутуу, үркүтүүдөн алыс болуш керек. Коркута албайсыңар элди. Түшүндүрүш керек кайра. Аларга ошондо кооптуу абалды түзүп беришиңер керек. Силер коргобосоңор ким коргойт аларды? Алар эки жактан тепки жей береби. Итак деле үйүндө эң эркин жата албаса. Ошондуктан биз мына ички иштер бөлүмүнүн укук органдарынан мына ишине баа бербесек болбойт. Атып койсок унчукпайсак, камап койсок унчукпайсак, бул эмне деген нерсе? Колдорунан келсе иштесин, колдорунан келбесе кетсин. Элдерди мындайча кылып неме калкан туура эмес бул.